Бул китеп Рухазык YouTube каналы үчүн даярдалды. Каналга катталып, класс басканды унутпаңыз. Казат Акматов, Мунабия. Көркөм окуган Алтынбек Кыдыралиев. Генебестигиң үчүн, жакын адамыңа кылган көңүл коштугуң үчүн турмуштун кээде сени жазалап коймою болот. Ошондо сен жаак кабирди жеген адамча көзүң умачтай ачылып, оордуңдан атып туруп, аттың ай, эсиңден чыгарып койгон, бирок баары бир сени келерсиң деп күтүп турган түйшүктөрдү көздөй жандал бастап жөнөйсүң. Азыр мен да ошондой акыбалда бараттым. Көңүлүм ордунда болбогон соң, приемникти өчүрүп, айнектердин баарысын туюк жаап таштагам. Руль кармаган колум тердеген сайын өзүмдөн өзүм чийиркенип, дили бүткүлдене оюм менен бир ылай сууга малынып алгансым. Адам деген бир капа болуп алса жазылмагы кандай. Бүт жол бою каргашалуу кат эсимден кетпеди. Анын үстүнө ал конверт көзүмө сайылган кылкандай болуп, дал маңдайымда, шиттин үстүндө жатат. Кайгымга турак болсун дегенсип, дал ошол жерге өзүм таштап койгон экенмин. Сокулуктан өткөн кезде конвертти аткып туруп, бартучоктун түпкүрүн көздөй уруп жиберип, оозун жаап таштадым. Жатсын ошол жакта, көр жерге аралашып. Ошентип, өзүмдү жаш бала сооротконсуп алдап койдум да, андан ары жүрүп олтурдум. Жолдо кыймыл аз экен. Бутумдун учун педалга салмактай берсем, ылдамдык учу кыйыры жок өтө берчүдөй. Ошого бир аз алаксыган болом. Бирок кайра эле катты адеп окугандагы жүрөктү таш тилегендей сөздөр жадыма келе берет. Энеңдин өлгөнүнө 2 жылдан ашты. Жан узактын 5 баласы бирдей жүрүп, карган атаңарды ээн үйгө жалгыз таштадыңар. Мунабия деген бир мастанга бечара кишини тебелеттиңер. Ал жүзү кара энеңерден калган оокатты бүтүндө үйүнө ташып кетти. Апаңар тирүү кезинде ырыс төгүлүп турган ордоңорду бүлдүрүп, төгүп чачып жатат ал өлүңдү көрөйүн. Андан ары кат жазган неме биздин таш боор экенибизди, атага кайрымы жок меристигибизди мектепте окуган тестиер кызынын калем учу менен аябай шилтептир. Каттын аягында ысым жок. Эч кандай белги да койбоптур. Аны адеп окуп бүткөнүмдө бир шүмшүк үстүмө жаба жугунду куюп жибергендей эле болду. Өлчөсү курусун. Эң жаман кат экен. Мынчалык ачуу сөздөрдү өмүрү угуп көргөн эмесмин. Калыстыгы жок бир бейадеп баарыбыздын бетибизге жок жерден көз сыйпап жибергенине чыдабай, а дегенде абдан катуу жиндендим. Өзүбүздө деле бир күнү өлөгүм жок. Антип эмнегедир оюма да келбептир. Көрсө, ал адамдагы жанагы өзүмчүлдүк деген жаман касиеттин кылган иш окшойт. Анткени аздан кийин бой токтотуп ойлоп көрсөм, чын эле маркум апамды жашырганыбызга 3-чү жылга аяк басып, ошондон бери атам айылдагы ээн үйдө жалгыз турат. Жанына кароол киши болсо да бир жөндечи. Атам өмүрүндө үстүндөгү кийимин өзү оңдоп кийбеген. Ыкшоо неме. Жаш жагынан тынбай зергерчилик кылып, анын бүткүл акыл ою, күлкү санаасы дегендей баарысы тең ошол жасаган буюмдарына чыгып кеткен болуу керек. Жалгыз иште олтурганда карасаң, өзүнчө эле толкуп ташып, беттери жошолонуп албырып, көз нурлары жылт этип чачырай калып, көкүрөгү бүт жашырын сырга толгон адамча аптан ышкыбоздонуп иштер эле. Бирок такыр унчукчу эмес. Кечке дейре бизге көөрүк бастырып узанчу, кечке дейре чечилип, 2 ооз сөз айтчу эмес. Ошон үчүн аны эл жоош узак деп жөн салдыгына кепке кыстырмыш этип койчу. Жарыктык киши. Өз деле кыйналдым кысталдым деп бир кабар берип койбойбу деп атама да күнөөнүн теңин оодаргансып коем. Жок, чын эле да. Шаардагы кишиң курусун. Кызматың бир кычаса, жумалап үй бетин көрбөйсүң. Ата энеңдин атын унутасың дегендей эле бар. Унутам деген ушул эме эмне? Шаардан алыстаган сайын ой санам шашып ушуп барганда сөздү эмнеден баштап, эмнеден бүтөөрүмдү пландаштырам. Максатым эле атамды шаарга алып кетиш. Айылдагы аталаш туугандарыбыз атаңарды шаарга алып кетип,
Кышкысын колуңарда кармагыла. Анан чогулуп ошол шаардан бир кемпир таап кошуп коебуз. Жаздан баштап кайра экөө бул жакка келип тура берсин деп тээ былтыр эле акыл айтышканына муйган элем. Айылда башы бош кемпир деген калбай калса керек. Баары эле издеп таба алышпай жүргөнүн укчубуз. Ал эми жанагы Мунавия деген аялды болсо колдон келсе бир кысымга алсамбы дейм. Биз аны илгертен биле жүргөн аял. Жарыктык. Апамдын кыштак боюнча эң жаман көргөн адамы болчу. Нечен жылдары бою апам эмне үчүндүр ал аял менен араздашып, үйлөрүбүз көчөмө-көчө турса да киришүү деген бизде болгон жок. Не себептен ошондой экенин түшүнчү эмеспиз. Айтор бала чагыбыздан Мунавия тууралуу апамдан бир ооз жылуу сөз укканыбыз жок. Алмастан бизге жакшылык санабайт. Ал шүмшүк биздин үйдүн кутун учурду. Ал жез кемпир мындай, ал өлүгүңдү көрөйүн тигиндей дегенден апам түк тажачу эмес. Эсимде. Кайсы бир жылдары биз бала кез эле бирөөнүн тоюнда олтурган аялдардын ичинде чатак чыкты деген дууга сала кызыкка батмакка чуу коюп келсек, менин апам ушул Мунавияны чачтан алып сүйрөп, тим эле киши өлтүргөн кылмышкерди кармагандай тытмалап атыптыр. Аялдардын баары кызымталбы, жетигил экөөнүн чатагынын сыры ошондойбу, Айтор экөөнү ажыратымыш болуп, ортого түшкөндөрдүн көпчүлүгү апама танапташ болгонсуп. Мунавияны жалгыздап, жектеп жаткан мүнөздө кээси шарактап күлүп, а кээси тим койгула, экөө чарчаганда басылат деп кээ беришпейт. Ошого менин ызам келип кетти окшойт. Жүгүрүп барып апама моюн бербей аткан Мунавияны бир түрттүм. Антсем аялдардын баарысы кыраган каткы. Анан айын, энесине болушат деген ушул. Карма Мунавияны, шыйрактан, этегин жулуп сал, дешип шаракташат. Мен эси жок ошого шердене түшүп, чындап эле тигил апамдан запкы көрүп жаткан аялга улам барып катылып калам. Эм ойлосом, апамдан бир топ жаш кичүү Мунавиянын ошондо суй салган келин курак экен. Менин күүлөнүп келип тийгеним ага чымын конгончолук болбосо керек. Кайра мени аяп, макулук бир жерин оорутуп албасын дегенчелик колун аярлай тосуп калат. Ошентип жаткан үчөөбүздүн чатагыбыз бир маалда жалт этип чырак өчкөндөй эле токтоду. Эмнегедир ошол учур балалык зээнимде кадим бүгүнкүдөй таптайын сакталып калган экен. Аялдар туш-туштан жажалап, биз үчөөбүз дагы да чашташып тирешип атат элек. Алаңча жондорубузга өрүлмө камчы тарс эле дей түштү. Үчөөбүз тең оң топарып, дароо үч жакка качып чыга бердик. Тигилерди билбейм, менин жон терим сыйрылып, денем эки жакка ажырап түшкөндөй бакырып жиберипмин. Карасам бизди чапкан атам экен. Тигил эркектер отурган төркү үйдөн атып чыккан көрүнөт. Үңүраттан эчтеме жок. Көздөрү чоктой кызарып алган. Наалат дегенден башка оозуна сөз келбейт. Кар жайган бийик бою солкулдап, азыр мына бул олтургандардын баарысын кырып ташташудай түр менен бир карады эле үйдүн ичиндеги аялдар бүтүндөй кокуйлап, ызы чуу боло жапырыла калды. Сөз кайрып сүйлөгөн бир жан жок. Бас үйгө, деди аңгыч атам апамды демите. Жанатан чач тутамдап алып уттанган апамды карасам, эмитим эле коёндон бетер корголоп, төрдүн төбөсүнө чыга качкан экен. Бас! Деп атам жана бир тап берди эле, жакын туугандар чур дей түшүп, апамды денелери менен басып калышты. Аялдар дагы биримдик деген ошол тура. Жылып жүрүп камчысынын кантуусун кантесиң? Ачуусун кара, жаман жооштун чакыраңдап. Кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп. Аялдар шарактап күлүп, атамдын артынан шылдың сөздөрүн агытып калышты окшойт. Атам болсо өчү канбай дагы бирөөнү издегенсип, сыртта жарданып тургандардын ичин тинтет. Бир маалда агы чыгып, чакырайган көздөрү мага чалдыга түштү эле, тыз коюп, дароо үйдү көздөй безип бердим. Жоош деп коюшат. Атам жоош болбой калсын, бир ачуусу келгенде өзүнүн да, башканын да өлөөр тирилерине карап койбойт. Бирок ачуусу ырас. Чанда гана бир кармай турган. Анысы чын. Мен Асия таяк жегениме ызалана. Көз жашымды токтото албай келе жатсам, Мунавия алдымда экен. Жылаңаяк буттарымдын дабышын укчудай эмес ал.
Ошого бел байладым да жүгүрүп аратып этегинен булкуп кеттим анын. Бир кыйын иш кылгандай өтө берип, кылчак карасам, атамдан камчы жеген байкуш Мунавия ошондо башын бир жагына армандуу ыңгайтып, көз жашы оонтала болуп куйулуп, жолду да көрбөй, дабышты да укпай, деле жарык дүйнөнү түк сезбей, өзүнчө өр укмуштай ичи өрттөнгөнсүп, жинди болгон сыяктуу ыргала басып келатыптыр. Мен таңыркап дагы бир ирет кылчайдым да, андан ары чуу койдум. Анткени артта атам чоң-чоң арыштап бизге жете келаткан экен. Камчысы дагы эле колунда жүрөт. Болду болбоду азыр Мунавияга жетип, аны дал ортого жана бир салат деген болжол менен кылчактата калды. Кандай чабар экен. Мунавия анда эмне кылар экен деген балалы гой. Бирок окуя мен күткөндөй кызык болбой калды. Атам Мунавияга жете келди да, эңкейип бир кыжаалат сөз айткандай болду. Ошентсе Мунавия аны алайган жаштуу көздөрү менен жалп бир карап алды да, эмнегедир шарт бурулуп, ылдый бедени аралаган жалгыз аяк сокмо жолго өтүп кетти. Мен делдейип, дагы эмне болор экен дегенсип токтоп калыпмын. Ошондо атам бир кызыктай буйдала түшүп, алды менен Мунавияны көздөй жүткүнө, бирок кайра токтоп, артындагы жарданып турган эл журтту ызалуу карап алды да, мени көздөй түз обдулду. Дароо безип жөнөдүм. Үйгө жетип, сарайдын түпкүрүндө жашынып турсам, атам дал короонун ортосуна келип теңселип тура калды да, жүрөк тушум мыкчыгылагансып кыйналып, анан бир окумда колундагы табылгы сап, күмүш бел камчысын тизесине эки бөлөк кар чуруп туруп, очокту көздөй ыргытып жиберди. Дагы айтайын, андагы окуя эмнегедир күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ал түгүл, ошондон 2 күн өткөндөн кийин апам келип, атамдын жер жеберине жетип, айласын 6 кетиргени да көз алдымда эмнегедир. Үй бүлө дегениң адам түшүнүп болбогон бир шумдук дүйнө болот окшобойбу? Аны мен ошол балагат кезимде биринчи жолу өз көзүм менен көргөм. Атам экөөбүз ошентип 2 күнү үйдө жалгыз жаттык. Алеги чатактан кийин 2 күн удаасы менен апам үйгө келбей койду. Атамды болсо анын кайда түнөп, эмне кылып жүргөнү менен бир тыйынча иши болбогонсуйт. Өчүп калган көөрүгүн кайра тутантып, мага бастырып койду да, баягы өмүр бою кыла жүргөн адатынча узанып кирди. 3-чү күн дегенде өңүнүн ачуунун изи кетип, карасам атам баягы эле биз билген унчукпас, жини келбей, өз дүйнөсү өз ичинде жымырылган кадимки жоош узакка айланып калыптыр. Ошондон кийин анан апам акырын жыла басып келип жүрөт үйгө. Адегенде короого баш багып кирип, өзүнчө сүйрөнүп, чачылган отундарды жыйып, очокту көздөй ыргытып, атама доро катыла койбой, мындай сырт карактан улкулдап, анан акыры атам экөөбүз узатып отурган үйгө баш бакты да алды менен мага бир тийди. Эй, алдыгы кебетеңди карачы. Талаада калган жетимдей болуп. Бас! Тур бети башыңды жууп, көйлөңдү алмаштырып ки. Ошентип мен сыртка айдаган соң устаканага биротоло кирип, эшикти жаап алып, анан атама чабуулга өттүбейм. Деле көпкө дейри апамдын күңкүл үнү басылган жок. Бирде ызырынып, бирде бирөөнү туурагансып акчыланып, анын ортосунда атамды эликтегенсип, кайра бир туруп ызалуу күлкү чыгарып салып, айтор бир аракет менен байкуш атамдын мээсин абдан эзгиледи көрүнөт. Бирок байкуш дейин десем, атам деле бүрүн чыгарып козголуп койбой, балка метилдерин бир калыпта чыкылдатканын жазбагансыйт. Апамдын деги кимге сүйлөп ким менен жекелешип жатканы белгисиз. Ошондон улам ыза болгон байкуш апамдын кара жини кармап кетти окшойт. Мен сага бала тууп бергем. 5 баламдан айлан. Болбосо алтын сөйкөнү тап. Кайда сөйкө? Жаны тигил жиндиге бергениң жалганбы я? Я, жалганбы же? Урушкан сайын атама айтып жүргөн эң негизги дооматына өтүп кетти окшойт. Биз бала болсок да апамдын бул дооматында өзгөчө бир чактан маани бар экенин туюп калар элек. Анткени башка эч бир жемеге чым этип койбогон атам ошол алтын сөйкө дегенди укканда эле каны бир башкача бузулуп кете турганда болду. Колуна эмне тийсе, ошону менен апамды көздөй шилтеп калар эле. Мына азыр да ошондой болду окшойт. Калыбынан жазбай чыкылдап жаткан балкасынын үнү тып басыла калды да бир нерсе күп деп, аңгыча эле апам будаланып
шашылып эшикке чыга түштү. Оң ийин сыйпалап, жоолугун оңдоп салып, күйөөсү менен сүйлөшөр сөзү ушуну менен бүткөн сыяктуу. Эми белгисиз эле кимдир бирөөгө ал өлүгүңдү көрөйүндө баары бир бул айылдан сүрүп жоготом деп көп анча чечкиндүү өңдөнбөй, дароо эле азыр эмес, келечекте кыла турган ишин айткансып, үнү бошоңдоп калыптыр. Көрсө ошентип араздашкандардын азастан ачуусу кетип, анан үй бүлө дегендин оңбогон алдамчы турмушу кайрадан ымалашып, алдыны, карлыкты, андан аркы көрүнүп турган акыркы чекти кездей тымызын жыла берет турбайбы? Жолдун бурулушу ылдамдык менен кошо жүргөн ой санаамды бузуп койду. Көрсө, биздин үйгө имерилүүчү туура көчөгө келип калган экем. Чаржайы сабалаган элестер дароо баштан учуп, мен алдыдагы максатымды атама айта турган кеп сөзүмдү жыйынтыктап, ой чуркатып алгычакты дарбазага жетип келдим. Мотор өчүп, машинанын деми сууган арада сыртка чыкпай бир азга сүрдөйм. Мемиреген оор тынчтык, бир шекилдүү, коопту тунжурайт. Апамсыз калган үй эмнегедир бизден алыстай түшкөн сыяктуу сезилет. Балким мында азыр Мунавия бардыр. Ошол ээлик кылып алгандыр. Айнектен биздин көк рамалуу, көк верендалуу, көк дарбазалуу, ар бир тактайга кагылган ийри мыгына дээре жадыма жат мекен үйүбүздү бир сыйра жүрөк оп коолжуп карап алдым. Көңүлүмдүн тереңинде кайсыдыр бир үмүтүм бүлбүл этип, дагы эле болсо үзүлбөйт. Күлдүү көйнөгүн, карамаасысын босогодон көрүп, калеткадан апам чыга түшчүдөй. Машинадан чыгарым менен атамдын устаканасы тараптан угулган, чык эткен тааныш үн. Ошону укканда менин баардык сестеген ички сезимдерим, нервтерим бир аз оордоруна келе түшкөнсүдү. Демек мени санааркаткан, белгисиздиги менен эртеден бери кооптонткон дүйнө жок дегенде жарым жартылай өз ордунда. Ассаламу алейкум, дедим устакананын босоосуна барып. Атам баш көтөрө менин коопсунган кебетемди көрүп туруп, колумду кысканчакты жым деп ууртунан күлгөнсүп койду. Анысы келгеле бер, эч айыбың жок деген аталык кечирими. Биз жан узактын балдары атабыздын жүзүнөн мындан башка белгинин изин чанда гана бир байкабасак көрчү эмеспиз. Баарыбызды тең ар дайым энебиз жазалап, энебиз кечирим кылчу, энебиз эркелетип талтаңдатчу. Чыбык же муштум керек боло калганда аларды да жалгыз гана энебизден алчубуз. Кайда жүрөсүз? Деди атам балкасын камдап алып. Бирок бир азга чаппай туруп, карасам атам эмнегедир көзүмө башкача көрүнүп калыптыр. Кадим эзелтен берки бир оорусунан айыккан кишидей иреңинен сарысы кетип, көздөрү нурланып, сакалы кынаптап серпилген, үстү башы таптаза, көз карашында кандайдыр таң калгандык, мен күтпөгөндүк бар. Бирок таарыныштык түк белгиси жок. Ошондон улам мен өзүмдү кайсы бир жаман дилимде бул кишинин баласы эместей сезип кеттим. Көңүлүмдүн негизинде негедир тырчуу пайда боло түшкөнсүдө. Бирок аны билгизүүгө эч жылтоо жок эле. Ошондуктан кадимки эле сагынып калган абалда атама бүткүл мээримимди төгө элжиредим. Атам дагы ошентсе деп азыр тура калып жалына жалбара бетимден өп, көзүмө, колума, ар бир кыймылыма ичи эзиле карап, бир далайга божурап артымдан ээричип алса деген илгерки балалыктан калган кусалык мени бийлеп турду окшойт. Бирок атам анымды байкаганда жок, элес алганда жок. Ал жанагы адеп келгендеги бойдон эч өзгөрбөй кала берди. Ошондо мен бир чети атама калыстык кылбай, андан маркум апамдын мээримин, сүйүүсүн талак кылып жатканымды, экинчиден бул дүйнөдө эң теңдешсиз энелик мээримден биротоло айрылганымды дааналап сездим. Көрүктү сагындыңбы? Кана, басчы, деди атам аңыча мага деген эң кымбат сөзүн эми таап айткандай жымыңдап. Мен плашымды чече салып кош колдой көрүктү басып кирдим. Жатыркап унут болгон колдорум эки жеңи тери көнөктү ырааты менен баса албай, чалыштай түшүп жатса, атам ошону карап туруп, анан биротоло ичи эзилип жыргап күлдү. Унутуп калгансың го, деди ал бир аздан кийин такыр кубанычын жашыра албай кыткылыктап. Мен дагы көздөрүмө ысык жаш келип эреркедим атама. Ошондон кийин барып экөөбүздүн ортобуздагы
ата балалык мамиле бир аз ымалашты көрүнөт. Тартынбай сүйлөшө баштадык. Ата, бизди күтүп аттыңызбы? Силердин ишиңер кыйын да, балам. Бат эле 2 жыл өтүп кеттир. 2 жыл деген эмне? 2 эле күн. Жалгыз аптан жүдөдүң го, ата. Терүүнүн ока тептеп өтө береткен балам. Быйыл шаарга барып туруңуз. Атайын ошону сүйлөшөйүн деп келдим. Атама дегенде менин сөзүмдү укпай калган киши болуп, бирок акыры жооп бере берек эмеспи дегенсип, кабагын саалчытый калды. Айтканы мага жакпаганын дароо сездим. Барат элем, деди бир маалда жоошуган түр менен. Бирок мүмкүн эмес, балам. Шаарга жаш кезде барбаган киши зили көнбөйт тура. Ой, кыш туруп жазда кайра келесиз? Элдин ата энелери бүт эле ошентип жатышпайбы? Атам мен тараптан жагымсыз бир жыт искегенсип иреңин жука бырыштырды. Билбейм, алар кандай немелер экенин. Үй жайын талаага таштап. Үй жайды туугандар карап турат да. Атам баш көтөрүп мени ормоя карап койду. Бул чындап эле мени шаарына чакырып келгенби? Дегенсиген көз караш. Мен анын ошол көз карашын тосуп алып, зарыла жооп күтүп турдум. Атам ойлонуп калгансыды. Мени жайыма эле койгула, деди ал. Бир аздан кийин үнүн экинчи бул айтканын кайталагыс кылып чыгарып, менден кабатыр болбогула. Сөздүн чыны, атамды шаарга бат эле көндүрөм го дегем. Кыштын күнү жылуу үй, жумшак төшөк десе ким эле кача коймок. Бирок байкап көрсөм, атам мага көнчүдөй эмес. Шаар жөнүндө дагы бир эт айтайын десем, ал кадимкидей ормоңдоп, балгаснын сабын ачуу менен дөөшкө кагып алды. Мен да тырчыдым. 40ка чыгып бурул чач болгон мени атам баягыдай эле илгеркидей баласынтат. Сөзүмө кулак түрүп, бир аз абайлап көрөйүнчү деген оюнда жок. Мен ачуу менен көөрүктү күш эткизе, көмүрдүн гүлүн сапырам. Атам болсо, сааттай болуп кайдан келе калдың дегенсип, мени териси сүйбөйт. Мойнун ар көздөй бурайт. Экөөбүз сүйлөшпөй калдык. Биз ошентип жактырышпай турган чакты калитка кыйч этип, Айжике жеңем короого кирип калды. Атамдын ортончу инисинин аялы. Жеңем кире сала эле чоң үйдүн астын шыпырып, казан аякты калдыратып, кадим өз үйүндө жүргөндөй. Саламатсызбы жеңе? Десем, адам эй, караңга түгүн. Сен белең. Ана мен келдим да койбойсуңбу? Деп кадимки мага тааныш балбан кыялы менен тосуп, энемдин салтын жазбай башымдан суу тегеретип ыргытып, алды менен эч сыр берген эмес. Жеңеме мен да сүйүндүм. Биз жокто атамды жалгыз бозортпой, үйө катын колдон алып, аны тигинтип таптаза кийинтип, өңүнөн азбай тың турганына ушул Ажике жеңем себепкер эмеспи дегенчелик, ал кишиге туугандык сезимим өзгөчө козголуп ыраазымын. Анын үстүнө чоң үйгө кирсем, бөлмөмдүн баары тең жаркырап таптаза. Ар бир буюм баягы апам бардагыдай, ал түгүл андан да ирээттүү, ордунда. Карападагы гүлдөргө суу куюлуп, китептекчилердин чаңы сүрүлүү, айтор баардыгы жайында, көңүлүң ачылат үйгө кирсең. Ажике жеңеме атайлап рахмат айткым келип, бирок кыргыздарга антсең тууган ичинде жакшылыкты эсептегендей ойлоп, таарынарын ойлоп, болгону жеңеме эзиле карап, ичим жылгандан жылый берди. Бирок ошондон көп өтпөй, үчөөбүздүн ортобузда мен түшүнбөгөн кызык окуя башталып, акыр аягы чыр-чатак менен бүтсө болобу? Кептин баары Ажике жеңем самоор коюп, бизге түшкү чай берем дегенден башталды окшойт. Жеңем самоор коем деп балпактай кетти да, бирок керектүү идиштерди таппай, же ширеңкесин таппайт. Экөөбүз эптеп жүрүп самоор тапсак, эми отуну кайда, суусу кайда болуп убарабыз. Шкафтар, сандыктар бая апам бардагыдан өзгөрүп, тамак аштын турган орду таптакыр алмашылып кетиптир. Биз антип убара болуп жатсак, атамдын негедер сиркеси суу көтөрбөй, уламдан улам түнөрө берди. Утуруу ордунан тура кетип, этек жеңин кагып силкип, Ажике жеңемдин басып турганынабы, сүйлөгөн сөзүнөбү, жыгылган ишинеби, айтор баарын эле итатайы тутулат. Мен атамдын мындай жеңил кыялын өмүрүмдө көргөн эмесмин. Кирин жууп, ашын жасап жүргөн жеңеме мунчалык неге үтүрөңдөйт деген ойдо мен ого бетер жактырбай, улам алайып карап алып жаттым аны. Бирок анткенимди эсепке да алган жок. Барган сайын кыжыры кайнап,
туттугуп экөөбүздү тең өзгөчө ажыке жеңемди көрөйүн деген көзү жок атамдын. Бир окумда ажыке жеңем чай издеп шкафтан шкафты аңтарып калды. Же каргыш деген чай табылбайт, же жеңем издегенин койбойт. Кебетесине карасам ушул үйдө далайдан бери кирген сыягы жок жеңемдин. Менин эсиме мунабыя кайрадан кылтай түштү. Жеңеме мейле ошол жасап жүрсө керек бул үйдөгү оокатты. Же балким андай эместир. Чайыңызды кайда койчу элеңиз? Дедим ажыке жеңеме ачуум келе түшүп. Жеңем суроомо жооп бербестен сурмалардын улам бирин чаңызгытып аңтара берди. Баарынан кызыгы анын да атамдан бетер ачуусу келип, өңү кара көк тартып алыптыр. Улам улдуй түшкөн жоолугун улам улагынан арта салып, бир нерселерди кыжырланып күңкүлдөйт. Кебетеси дал атамдын өзүнө акарат кылып жаткандай. Чайыңа ыраазымын келин бала. Тим эле койчу, деп жиберди бир маалда атам анын ошол күңкүлдөгөнүнө чыдабай. Менин шаштым кете түштү. Карыя киши да ушунча орой сүйлөчү беле. Жарыктык. Жеңем бечарада эмне күнөө? Чай кайнатып бергине жаткан жазыгыбы? А дегенде ушундай ойлогон мен жеңемди мыназыры булкуна туруп, үйүн көздөй жөнөйт экен деп чоочугам. Бирок ал эмнегедир антпеди. Антмек түгүл, мурдагыдан бир аз өзгөргөн түрү жок. Эч нерсе укпаган кишиче издеген чайын издеп, баягы эле кимгедир кыжырдантып тилденет. Анткен сайын атамдын каары бетине чыгып, акыры жеңемди үйдөн кууп чыгуучудай туталанды. «Эй, мага чай бербей уу берчи, уу!» деп ал боюн токтото албай калчылдап, жеңем болсо деле атамдан бир сөз укпаган киши. Мен ошого укмуштай таңыркадым. Бул эмне деген окуя? Кимисине болушуп, кимисине эмне сөз айтарымды билбейм. Жеңеме жан тартайын десем, анын дал өзүндө мен билбеген бир сыры бардай. Болбосо атамдын тигинтип кыйкырганына бир кайрылып жооп кылбайт беле. Балким жеңемде бир ажайып күнөө барбы дейм. Бирок ал эмне деген күнөө болмок? Айтор улам барган сайын экөөнүн ортосуна кирише албай четте калдым. Баардан ичим күйгөнү атам мени бүгүнкү келгениме, жанында турганыма эч бир көңүл бурбай, мени келдиби жокпу дебей, кандайдыр жашыруун турмушу менен мага белгисиз өз санаасы менен алек болсо, ошол себептен келиннен эч уялбай араздашып, ага кыйкырып орой сүйлөп, мындайча айтканда ажыке жеңемдин жакшылыгына жамандык менен жооп кылып жатканы болду. Эмне себептен мындай болот? Эмне себептен илгертен жоош узак аталган бир мүнөздү түнт киши минтип, бир жылга айланбай кыялы кескин өзгөрүп, адам тааныгыс абалга келет. Мен чын эле эч нерсе түшүнө албай капа болуп турдум эле, аңгыча атамдын биротоло каны бузулду бейм, эмне кылып, эмне коюп жатканын өзү билбей, калч этип тура калды да, жеңем жаңы эле сырттан алып келген самоорду кайнаган суу пуусу менен көтөрүп туруп, эшиктен ары шилтеп жиберди. Мен чай ичпейм. Мага баарыңар чогулуп келип уу бергиле. Уу керек мага. Деди анан 2-3 сапар каргылдана кыйкырып. Андан соң төркү үйгө өттү да эшикти тарс жаап алды. Жеңемдин өңү да өзгөрүлгөн жок. Кыймылы да шашылбады. Сырт кейпине караганда ал эрке баласы чатак салып, тайрангап жаткан эне сыяктуу, адепсиз Жубарымбектин качан басылаарын күтүп турган сыяктуу. Бул эмне деген спектаклиңер? Дедим мен жеңемдин ошол кебетесине ачуум келе шаардыкча жаргонум менен. Антсем, кап, сен чай ичсең болбойт беле? Жолдон келбедиңби? Дейт ажыке жеңем менин суроомду кеп ордуна көрбөй, өзүнчө кобуранып. Жок, бул эмне деген мамилеңер? Түшүндүрүп бергилечи дедим. Мен жада калса, бул аялга да сөзүм өтпөй турганына ызалана титиреп. Ошондо жеңем мага таң калгансып, бир чети ишенбегендей, кыйгач карап турду да, жүрүчү бияка дегенсип эшикти жаап сыртка чыкты. Сен уул 40ка чыккан киши дейт. Эмне үчүн менден сурайсың атаңдын абалын, я? Деди ал эки колун боорун ала, кадимки ажаан каттындай сурдана түшүп. Мен эмне айтаарымды билбей калдым. Эмне үчүн? Силер шаардагы интеллигент сүрөйлөр бир келип атаңардын ал жайын сурап койбойсуңар. Же кичинесиңерби? Же силерге атанын кереги жокпу? Улусу сен 40ка келдиң, кичүүсү иниң 30да. Ортодогу кыздарың болсо, үчөө тең келин деп, 3 күйөөнүн мойнуна минип жүрүшөт. А бул жакта жалгыз атаңар бир мастанга апаңардын ак шишебин тебелетип, салтта жок жосунду кылып олтурат. Бейиши болгон жеңем тим эле көрүндө ала салып аткандыр.
Ал энеңердин өлөрдү айтып кеткен керези бар, билбейсиңерби? Мен билбейм дегендей делдейип турдум окшойт. Жеңем дароо эле сөзүн улай берди. Ушул шеги жок салбар Мунавияга 10 түтүн танай уулунун бирөөнүн босоосун аттыта көрбөгүлө деген болчу. Апаң маркум өлүп бара жатып. Жарыктык акем ошону өз кулагы менен угуп турду эле. Бирок тигил азезил катын анын оюна койбой башын тегеретип атпайбы? Атаңдын башын тегеренип калганын көргөн жоксуңбу же? Мен ажыке жеңемдин суроосуна жооп бере албай, ата канат, тигил бардачокту ачуу катты сиз жазган турбайсызбы жеңе? Деп телмирип, бир эле учурда башыма ушунча көп күтүлбөгөн ойлор келгендиктен тилим буулуп, эсим кетип турду. Жеңем болсо мени долдойгон сырт кебетеме ичинен кыжыры келген сөздөрүн ого бетер ачууланта, менин намысыма тийгендей кылып, тигил Мунавия деген аялга жаалымды коскогудай аракет менен улантып жатты. Биз танайдын келиндери, маркум энеңдин керези деп атаңа жаман көрүнүп жүрөбүз. Силер болсо ар намыс менен ишиңер жок. Эми мына сен келипсиң. Атаңды тигил жиндиңден ажыратып, шаарга алып кет. Болбосо акемди көкмөө кылатал. Ансыз деле жетишип калды. Көрдүң го өзүң. Мен ичимден да көрдүм деп жеңемдин дал ушул сөзүнө аргасыздан макул болгонсудум. Ошонумду кыйды жеңем көзүмдөн сезе койду окшойт, дароо мага ыктай калып, добушун эми мага тоолуу ишенген кишидей шыбыш аралаш чыгара баштады. Алып кет атаңды, дейди ал дагы бир жолу мен эмне кылышым керек экенин дааналап. Болбосо биз такыр ээ боло албай калдык. Күндүзгө макул кайтарабыз. Мунавия шүмчүктү бул жакка жакын жолотпойбуз. Ал өлүгүңдү көрөйүн болсо, түн ичинде келип, атаңдын үстүнө кирип алып атпайбы? Таң кулана өг атканда кайра кетип калат экен. Обеди жок шерменде десе. Карып кемпири болгондо ошого кантип барат уялбай. Акендики эмне? Мейли дечи. Эркек эмеспи? Атигил бейбактын кылганын айтпайсыңбы? Алигисине бак, мүйүз болгонуна карабай, бет бактанып жүргөнүн. Ажыке жеңем кызылугу менен мага ашыгыраак сөз айтып алганына оңтойсуз жылмая калып, анан шыбырады. Эй, акемдики деле шермендечилик эмеспи? Бул жагынан ал кишиде түк уят калбай калды. Ажыке жеңемдин мени өз киши катары көрүп, ачык айткан сөздөрүнө жооп бере албай турдум дагы эле. Сүйлөөгө эч мүмкүн эмес. Көңүлүм ушунчалык дүрбөлөңдөп, чаташып калгандыктан азыр дароо машинага олтуруп, ээн жакка жүрүп кетким келди. Бирок антүүгө чамам жетпей жатат. Асылбек байкем үйдөбү? Дедим мен жеңемден башка дагы бирөө менен бул туурасында тезирээк сүйлөшкүм келди. Анпесем тамыры тээ алыстан бери зилдеп келаткан бул Мунавия менен атамдын ортосундагы мамилени мен түшүнө ала турган эмесмин. Үйдө болбогондо эмне? Өзүң билесиң да байкеңди. Ажыке жеңем капкагы бир жерде, өзү бир жерде тоголонуп жаткан самоорду чогултуп алып, оозгу үйгө киргизип койду. Асылбек байкемдикине жеткенче бир нерсеге ичимден катуу таңыркап келе жаттым. Улам демитип сүйлөгөн сайын, Мунавиянын жер жеберине жетип жектеген сайын ажыке жеңемдин баардык айткан сөздөрүнөн, ой пикиринен, турган турпатынан маркум апамдын тип-тирүү элесин даана көрүп келатам. Таң каларлык окшош, таң каларлык, бири-бирин кайталоо, тим эле атайлап жасап койгондой. Маркум апам өзүнүн бар болгон ички дүйнөсүн, көз карашын, ой пикирин ажыке жеңеме аманат кылып берип кеткен сыяктуу. Же балким аялдардын баарысы эле окшош болобу? Же болбосо апам айткандай биздин танай токумунун аялдары окшошпу? Айтор, Мунавия дегенде менин апа жеңелеримдин баарысы бир ооз, бир дем, бир көз. Менин түшүнүгүмдө маркум апам абысындарынын ичинде өзүнүн ашкере тууганчыл, боорчулугу менен кадырлуу эле. Анын үстүнө беттегенин бербеген кызуугандуу, кыялы башкалардан өзгөчөлөнүп, атамдын жашоосунан улам көп убакыттарда эркектердин арасында кеп сөзгө өзү аралашып, тууган урук ичиндеги расымдарды өзү эле биле берчү. Ошондон улам ал кишинин кылган баардык абысындарына таасири күч болгонубу? Же кептин баарысы жанагы керес кылып айтып кеткен бечара апамдын аманат сөзүндөбү? Баса, ал керести бузуп койгон атамды эмне кылуу керек эми? Мен ушуга түшүнбөдүм баарынан да. Керес деген жекелебиздин элде эмес,
дүйнөнүн баардык элдеринде ыйык деп бийик тута турган руханий милдет. Менимче анын бузган же аткарбай койгон адам али болбосо керек. Эгер андайлар чыккан болсо, элден элге, укумдан тукумга сөз кылат эле го. Мен мисалы андайды угуп көргөн эмесмин. Ошон үчүн атамдын кылганын кандай деп айтууга болот. Эл эмне дейт буга? Балким эл журт эмдигиче өз өкүмүн чыгарып койгондур. Ажыке жеңем аны бир электир дейм. Балким Асылбек байкемден угаармын. Ал жөнүндө. Байкем адатынча чот кагып олтуруп чарчаса керек. Керебетке жаңы эле кыйшайган түрү бар. Мен «Ассалому алейкум» дегенде эле лып ордуна тура келди. Уктаган деле кебетеси жок. «Ашказаныңыз кандай?» дедим бир аз жайланышкан соң. Байкем адатынча ашказандагы жарасынын тушун алаканы менен аяр басып башын ийкеп койду. Бир топ жыл райондук кызматтарда жүрүп, анан эмнегедир сынып келип, азыр айылда бухгалтер. Бир кезде элге журтка эстүү, азамат, иштерман атанган Байкуш байкем кийин оорулуу болуп, бирөөгө карабай арактан кези келгенде тартынбай согуп жүрүп жаралуу болду. Азыр араң эле сүлдөрү бар. Ошентке менен айыл ичиндеги эстүү баштуу дегендердин эсебинен чыгып кеткен жок. Бирок балким дайыма жаны кейип жүргөндүктөнбү, адамды көп кыртышы сүйө бербей, өзү сүйлөөчү болуп калган кийинки жылдары. Мен оңтун келтирип туруп, ири алды менен Асылбек байкемден Мунавия тууралуу сурадым. Өзүнчө жүргөн бечирада. Өзүң деле билесиң да, деп иреңин жерден албай олтуруп жооп берди агам. Анын кебетесине жана жообуна караганда деле ажыке жеңем эртеден бери жаагын жанып какшаган Мунавиянын кылмыштарынын бири жоктой. Асылбек байкеме көп ишине бербегенсип калдым эмнегедир. Акыры жүрөгүмдү үйгөн эң орчунтуу суроону бердим. Чайны кеткен кишинин керезин аткарбагандыгы үчүн сиздин жан узак агаңызды эмне жазага буйрушубуз керек? Ал эмне кереси экен? Деди байкем эч нерсе билбеген кишидей. Мунавия тууралуу. Деди байкем беттерин миң бырыш кыла жылмайып. Аны жанагы оңбогон жеңең айтса керек. Жок, апамдын ошенткени чынбы? Дедим мен кызуулана. Билбейм, айтса айткандыр. Баарыбыз эле үйгө кирип чыгып жүрдүк жеңем өлгөндө. Балким келиндеринен бирдеме деген чыгар. Эгер айтканы чын болсо, атам эмне кылабыз? Байкем жерден башын албай кыт-кыт күлдү. Эмне кылмак элең? Даргасасыңбы? Айтыш керек да. Айтканда эмне? Сөз деген сөз да. Эмне үчүн сөз деген сөз? Баарлап айтыш керек да. Кызык экенсиң. Эмне үчүн кызык экем? Маркум апаң тирүү чагында 20 жыл кармашып тыйбаган атаңды эми ким тыят? Мен шалдайып калдым. Демек Асылбек байкем да бул ишти жайына койгон экен да. Баардан да 20 жыл дегенин кара. Демек атамдын окуясы илгертен бери эле бүт элге дайын иш турбайбы? Эмне үчүн бизге балдарына буга чейин бир тууганыбыз ооз ачып айтып койбойт? Кызык. Сен өзүң деле билесиң да. Байкем менин оюмду таап олтургандай кобурап койду. Биз кайдан билет элек? Айтып койбойсуңарбы? Дедим мен чынында эле ызаланып. Кантип билбейсиңер? Эмне, асмандан түштүңөрбү? Апаң барда да эле чатак болчу эмес беле? Кайдан? Бирок түшүнчү эмеспиз. Анда өзүңөрдөн көргүлө. Түшүнүп жүрүш керек мындай нерселерди. Элдин баарысы түшүнгөн нерсени силер эмне үчүн түшүнбөйсүңөр? Байкемдин кабагы тырыша түштү. Дагы сүйлөсөм дагы күчөп, кайра өзүмдү күнөөлөй турганын сездим да сыртка чыгып кеттим. Аттиң деп бараттым. Агама жооп кыла айта турган башка сөз таба албай ызаланып туталанып, билем ушуну. Кимдир бирөө мага сөзсүз ушинтип күнөө коюп айтаарын кандайдыр бир туңгуюк сезимдерим менен мурда эле туюп жүрчүмүн. Ошону мына азыр Асылбек байкем айтты. Орой айтты. Көңүлүмдү оорут айтты. Бирок эмне үчүн мени аяп, жондотуп, чын эле атамдын бул окуясын билбеген киши катары көрүп, азыраак жымсалдатып койбоду десең. Аттың ай.
тууган ичиндеги адамгерчилик деген азайганбы? Мен илики басып машинамдын жанына араң жеттим. Каш карайып, айлана көрүнбөй калган экен. Көкүрөгүм таарынчка толуп ашып, андан да эми эмне кыларымды билбей келип, алдыңкы орунтукту артка жыктым да дармансыз боюмду таштадым. Атама кирип барып чаң салсам деп бир ниетим азгыргансыйт. Экинчи бир көңүлүм болсо андан чоочулайт, айбыгат. Анткен мен азыр өзүмдүн эки адамдын ортосундагы 20 жылдык окуяга караганда алсыз экенимди сезип жатам. Ошол 20 жыл деген мөөнөттүн алдында ал түгөл о дүйнө кеткен адамдын керези да алсыз, күчсүз болуп калганына бир чети эч ишене албай, кайра туруп ишенүүгө аргасыз болгонума ызаланып, буулугуп, бирок баардан кокуюбул ишке каршы турган аргасыз экенимди сезип жаттым. Атамдын бүгүнкү кыял жоргунун алдында мен эч нерсеге арзыбаган бир көлөкө экенимди түшүндүм. Ошол алсыздыгымдан жүрөгүм түшүп коркуп турам. Атама эч сөз айтууга кудуретим жетпесин, жетсе да ал сөзүмдү баары бир айтпасымды сезип жатам өзүм. Эгер баягы менин мурдагы жоош узак атам болсо угар беле, ким билет. Азыр болсо бул жан узак деген адам мага өгөй киши сыяктуу болуп калыптыр. Азыр ал жумурткасын башка уяга салып берип, учуп кеткен канаттууга окшой түшкөн шекилдүү. Анын көңүлү бизди таштап башка жакка учуп кеткенбейм. Ушуну небак сезген Асылбек байкемдин айткан сөзү тигил болуп жаткан чыгар. Андан башка чарасы калбаса керек. Аттың ай, башка аргасы калбаса керек байкемдин. Атамдын ушул акыбалга жеткенин көзүң көрбөй эртерээк өлүп тынганыңда жакшы болгон экен, апаке. Машинада жаткан менин жүрөгүм сыздап, атам менен Мунавиянын ортосун көп жылдар туташтырып келген каргашалуу бир сезим ажыке жеңим экөөбүздүн ак тилек, ак оюбузду басмырлап, шылдыңгыла үстүбүздөн тебелеп өтүп кетип жаткансыды. Ушул эч нерсени тоготпогон ырайымсыз сезим керээс деген ыйык милдетти, элдин түпкүрлүк рух салтын сындырып келекелеп жаткансыды. Аттиң, кандай айла кылсак болот? Жок дегенде керээс дегенди коргоп калсак болбойт беле? Мейли, атам өз абийирин өзү сактабаса мага да кереги жок, ал абийирдин. Бирок адамдын улуу салтын сактап калыш милдетин эмне кылабыз? Эмне кылабыз дейм, ата? Башкасын койсом да мен атама ушуну айтууга акым бар экенин ойлоп бел байладым. Азыр туруп барып кыйкырсам, ал өтө турган сөзүм бар сага, ата. Үстүмдөгү былк эттирбей муунуп жаткан жүгүм бир аз жеңилденгенсип, оордумдан тура баштадым. Аңгыча биздин үйдүн эшиги ачылып, атам сыртка чыгып келе жатканы угулуп калды. Түн абдан эле коюлуп калган эле. Машинадан чыкпай аярлап отура тургум келди. Атам мени издейр бекен деген ойго кеттим окшойт. Аңгыча атам калиткадан чыкты да түз басып, жанымдан дабышсыз өтүп кетти. Эч токтолгон жок. Ошондон улам мен дароо түшүндүм аны кайда жөнөгөнүн. Артынан аңдып баскым келди. Бирок эшикти ачсам дабыш чыгып калат эле. Ошон үчүн караңгыда көз тигилтип атамдын караанын боолголоп карап олтурдум. Кантсе да Мунабияныкына жөнөдү болуш керек. Мейли дедим. Ичимде кайра жакшы болот. Көрсө атам Мунабияныкына кетпей эле аны тосуп чыккан экен. Менден алыс узай электе ал бирөөнү жолуккандай болду. Күбүр-шыбыр сөздөр чыгып, экөө чогуу туруп калышты. Атам тигил аялды үйгө жүрүгүн деп жаткансыйт. Аял болсо макул эместей. Кыязы менин машинамага агарып даана көрүнүп турду окшойт. Аңгыча болбой үй жактан күйүп бышып ажыке жеңем жетип келгени. Көрдүңбү кичине бала? Айтпадым беле. Мамынтип түн ичинде да биздин тынчыбызды алат тигил. Уят сыйттан эчтеме жок. Хай Мунавия, моул баладан үй алсаң боло жок дегенде. Мен машинадан атып чыгып, ажыке жеңемди дароо колдон алдым. Бирок анын үнүн басууга үлгүргөнүм жок. Аңгыча Мунавия дароо кетип калды да, атам жалгыз бизди көздөй дабышсыз жылып келе жатат. Оюма ар нерсе келе түштү. Күндүзгү чатак уланбаса экен деп кыпылдадым. Мындай учурда ажыке жеңем унчукпай калыштын ордуна кайра биздин короого киргени жүрөт, эдиреңдеп. Жеңе, үйгө бара бериңизчи, дедим мен аны колдон ала токтотуп. Кыязал таңыркап алды окшойт. Демек атамдан коркуу деген анда ойда жок.
Бирок бүгүнкү самоорду кырткандай кылса, атам бирөөгө зыян кылып коюшу мүмкүн да. Нерв дегенден анда эчтеме калган эмес көрүнөт. Бирок ал кечке үйдө жалгыз жатып, бул маалда жоошуп калган бейим колтугуна агарган чүпөрөктү кыстырган тейде жаныма келди да, конуп кетесиңби деп сурады менден. Менин жообумду уккандан кийин ал жеңиме эч көңүл бурбастан үйгө кирип кетип, чырак күйгүздү. Колтугундагы жуулуп, үтүктөлгөн сүлгү суу жоолук дасторкондор экен. Ал дагы жеңиңди жууп кой десем, бир жумадан бери кулагына кирбейт, деди атам мага арызданган тейде. Колундагы чүпөрөктөрдү көрсөтүп. Мен ажыге жеңемди карасам, ал баягы эшикке кыргыган самоорду кайра койгону камырып жүргөн экен. Атамдын арызын тыңшап да койгон жок. Тамак ичилип бүтүп, ажыге жеңем кеткенден кийин атам керебеттен өз төшөгүн өзү салууга киришти. Кыргыз айылдагы эң бир ылайыксыз осол көрүнүш ошол болсо керек. Аялсыз бою калган карыя киши жууркан төшөгүнүн оңун келтире албай көпкө дейре каржаңдап атса. Же өңү табылбайт буудалаңдаган журканнын, же ал мусапырга жардам берген киши жок. Жатып укта, деди атам тигил ички бөлмөнү көздөй ийек шилтеп. Башка сөз сүйлөшкүсү жок. Ошондон улам мен айтууга камдап алган сөздөрүм талаада каларын сезип жаттым. Апам эмне деген керез айтты эле. Аны эмне кыласың? Жайлы угуп алайын дедим. Атам там жакка бет буруп кымтыланып алды да, саамга дейре унчукпай калып, анан үздүк создук күңгүлдөй кетти. Бир төбөлө сөз айтты, байкуш. Астыма ички үйдөгү чоң килемди салып, үстүмө парча жапкыла деди. Көргө сөөгүм киргенче элге арак берилбесин деди. Анан дагы 40 өткүчө балдары менен чалым таяк таянып турсун, келиндер кошогун токтотпосун деди. Менин жүрөгүм зырп этип, апамды койгондон 3 күн өткөндөн кийин шаарга ишиме шашып кеткенимди эстеп өттүм. Байкуш апама таңыркадым. Эмне үчүн ошолордун баарысын айтты экен деп. Бирок кере эстегенде абы деп тескеп отурбайт дечи. Ата, дедим мен анын жанына барып. Анан эмне үчүн бизди 40-на чейин калгыла? Энеңердин сөзү ушундай деп калтырган жоксуңар? Атам башын буруп, мени ормоя карап койду. Силер калат белеңер? Калыш керек эле да. Өкмөт уруксат бере ошого. Аны көрүшөт элек. Бербейт. Элдин баары 40 күндөн өлүп көмүп жүрүп алышса, ишти ким иштейт? Ал сиздин жумушуңуз эмес да. Бар жат укта. Мунавия тууралуу апам эмне дедиле? Уккан эмесмин. Кантип уккан жоксуз? Эл айтып атпайбы? Эл айткан жери жок. Уктачы. Качпаңыз ата. Биз сүйлөшүшүбүз керек. Атам үнсүз жатып алды. Мен жанында тура бердим. Жарыкты өчүр деди атам. Мен өчүрбөй тура бердим. Көпкө турдум. Акыры жооп бересиң деп мелтейип турам ичимде. Бирок атам да көгөрүп жата берди. Таптакыр козголбойт. Мен мурдумду шуу тартып, тамагымды каты жасап, оройлоно баштадым. Кыжырымдын келгенин атама сездирип жатам. Ошентсем бир маалда атам секин ордунан тура баштады. Сен эмне? Мени тергегени келдиңби? Деди керебетке олтургандан кийин башы калч-калч этип. Баарысы бүтүп. Эми сен калдыңбы? Мен эмне? Жайыма койбойсуңарбы, я? Мен өлүп берсем, мен силердин алдыңарга өлүп берсем жаныңар тынабы? Апамдын керезин айтып атпаймынбы? Дедим мен тайсалдай түшкөнүмдү билгизбей. Апаң андай сөз айткан эмес. Калп, ачыге жеңеңдин чыгарганы бул. Атама дегенде үнү каргылдана катуу бакырып алып, кайра ошол замат ыйламсырап доошу чыкпай калды. Мен атамды аяп кеттим. Бирок апам үчүн деген боор толгом дагы да күчтүүлүк кылып, айтпаса да апамдын каалаган ошол, ажыге жеңем айткандай болчу. Сиз аны аткарышыңыз керек дептирмин. Ошентсем атам жаштуу көзү менен мени тир укмуштуудай кыжалат карап алды. Анда мен да өлөйүн. Антпесем силер өңдөнгөнгө кийин келесиздер. Тирүү кишинин каалаганы менен эсептешпей турбайсыңарбы? Өлөйүн анда. Башка арга калган жок, деп караган экен. Ошондо көрсө байкуш атам. Мен аны кайдан түшүнөйүн?
Түшүнмөк тургай, атамдын ошондо башы шылкыйып, мага үн ката албай калганына маашыр боло, жеңишке жеткен кишиче эртеси шаарды көздөй машинаны учуруп көңүлдүү кеткем. Туура 3 күндөн кийин баарыбыз тең телеграмма алдык. Келсек, Нивак боз үй тигилип, атам байкуш көк беденин үстүндө муздакта жалаңкат шейшепке оролуп жатыптыр. Бизди баргандан кийин айылдагы жаңы салт боюнча бош кербетти үйдүн ортосуна чыгарып, сөөктүн бетин ачып, үстүн кара тукоо менен жаап коюшту. Ыйлай басылып, элге аралаша баштаганыбызда мен биздин ага туугандардын кебетесинен билдим бирөөнүн азага келбей жатканын. Көрсө ал Мунавия экен. Кобурашкандардын сөздөрүнөн байкасам, анын азага келишине ажике жеңем баш болгон апамдын бүт абысындары каршы чыгып, эркектер болсо Мунавия келбесе болбойт деп эки ача пикир айтып жатышкан көрүнөт. Мага баары бир өңдөндү. Келсе келсин, келбесе койсун. Анда эми эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Бирок ажике жеңемдер каршы болуп жаткандан кийин аны келтирип, чатакты кайрадан ырбатып эмне кылат дейм да ичимден. Аңгыча бирөө келип, мени конукбай абамдар чакырып атат дегенде деп, сакалдуулардын ичине чакырып барды. Биздин үйдүн төркү бөлмөсүндө турушкан экен. Келе койсо дагы. Ыйлап бугуңду чыгарып алдыңбы? Биртке. Ыйлагын ошентип. Атаңа канча ыйласаң, саада кийин балдарың ошончо ыйлайт деди. Конукбай абышка менин колдорумду сылагылап, жүзүнөн мээрим чачыратып, анан ал мени чакырткандагы максатын айтты. Ош кыйыш жок. Өйдө ылдый жок турмуш болбойт. Такен айланайын, баарыбыздын тең эле өмүрүбүз ошондой. Бир кылка ак же, бир кылка кара жашаган адам болбойт. Сенибиз эстүү деп, чоң азамат болду деп кеңешке чакырып олтурабыз. Атаң маркум өлөрүндө бир сөз айтып кетти. Ошону аткарбасак болбогон турат. Мен айта бериңиз деп башымды жерден албай сөз аягын бүттүм. Мунавияны сөөгүмө кою бергиле. Кара кийип башымда олдурсун дептир атаң. Менин көздөрүм ымыр-чымыр болуп кетти. Дагы айтайын, Мунавиянын келиши келбеши мага баары бир эле. Бирок атам байкуштун керези мага катуу тийди. Маркумдун эң акыркы жолку мени жек көрүүсү, ошондогу жашаралаш кыпкызыл болгон көзү менен мени акыркы жолу карашы ок болуп келип, жүрөгүмө кадала түшкөндөй алсырадым. Бүк түшүп олтурган бойдон Конокбай карыянын алдынан козголгонум жок. Ай Сандырак, бери кирчи деп ал сырттан башпактаган балдардын бирин чакырып алды. Азыр ылдый, Мунавияныкына тызылдап барып, Жанузак атам өлөрүндө сизди азама келсин деп керезин айтыптыр деген. Түшүндүңбү? Башка сөз айтпа. Калганын ал өзү билсин. Албетте, өзү билсин. Бир ооз эле айтып кою керек мындайда. Парздын иши деген ошондой болот, деп жанында олтургандар Конокбайды колдошту. Эй Сандырак, баягы жомоктогу Сандыракча жеткиче айтаар сөзүңдү тескери буруп алып жүрбө. Эсиңе бекем түйүп ал. Деп дагы бирөө тыңсына кеткенде олтургандардын баары жайма-жай күлүп калышты. Көрсө Конокбайдын милдети мага ушул сөздү бир ооз гана кулак какты кылып коюш. Макулдугумдун эч зарылчылыгы жок экен. Ошону менен өлүк узаткан, аза күткөн Танай уулунун улуу кечүүсү аял эркеги эми Мунавиянын келээр келбесин, келсе кантип эмне болуп келээрин күтүп калгансыды. Убакыт өтүп жатат. Мунавияга атайын кабар айтылды дегенди бир маалда ажике жеңем угуп калган экен. Кошогун дароо токтотуп, сустая сыртка чыкты да эч тайманмастан туруп, Конокбай карыянын кылган ишине ачык эле акарат айтты шакылдап. Ал эмнеси экен? Сакалдуу киши да ушуну кылабы? Андай калысчыл неме болсо, Шааркан жеңемдин керезин эмне аткарам деп жулунбайт. Же эмне, катындын керези керез эмес бекен? Көрсөң ой булардын, өз билгендерин жазап. Жеңемдин керезин сен аткардың бай ажыке. Жанузак тирүүсүндө Мунавияны бул үйгө жолоткон жоксуңбу? Эми өлгөндө эмне кыласың анын алдын жазап. Эркектердин кимдир бирөө ошентеле ажыке жеңем душманын эми даана көрө койгон кишидей алигинин жанына тез басып барып жулкуна кетти. Келбейт Мунавия. Эмне жолу бар экен? Бирөөнүн эринин кашына келип, кара кийинип олтургудай.
Ага таңсык болуп турсаңар, намысы жок танайдын эркектери чогусу менен барып үйүнө кирип алгыла. Менин туугандарымдын бир дары сандарын чаап күлүп калышты. Бир дары ажыке жеңемдин сөзүн жактырышкан жок окшойт. Иреңдерин тырыштырып тескери карашты. Бирок бир да сөз кайрып айткан жок. Ошондон улам ажыке жеңем биздин көчөнүн аялдарынын ичинен апамдын оордун баскан билерманы мыктысы болуп калганын түшүнүшкө болот эле. Түшкө жакын азага келген кишилер короого батпай бытырап, топ-тоо менен көчөгө чыгып калгандары бактын ичиндеги жыгаш таштын үстүндө каратаандай конуп олтурушкан. Улам бир жаңы киши унчугуп келген сайын боз үйдө аялдар аркы терки үн созуп калышат. Бир маалда чыны чайнек көтөрүп, ары бери чуркаган сырттагы келиндер күбөр-шыбыр боло токтой калып, жол карай башташты. Келатат деген үндөр тигинден мындан угулат. Мунавия биздин үйдү көздөй келатканын уккан соң, тигинден мында жан баштап жаткан эркектер да сөздөрүн токтотуп, баштарын соксойтуп, ал демне болоор бекен деген шойкомдо делдейип калышты. Мунавиянын келиши ушул азыр жарданып тургандардын ар кимисине өзүнчө, бирине намыс, бирине уят, бирине ачуу, бирине таба, бирине күлкү, бирине болсо тимелек караандай кызык болуп турду бейм. Жеке мен өзүм кан теримди билбей, сөзүн чыны мына бул жогоруда санаган сезим туюмдарымдын бардыгы бирдей чогулуп келип, бир убакытта көңүлүмө жыйылып алган сыяктуу апкаарып да, чаташып да, бир чети чата чыгып кетпеге эле деген ойдо кооптонуп турдум. Эмнегедир дал ушул тушта шамалы жок, уйгу-туйгу жок, тып-тынч мемиреп туруп эле асмандан аппак болуп кебес кар жаай баштады. Кара жердин бети агаргандан агарып, биз дем алган аба улам тунуп тазарып, дене боюбуз кадим салкын сузга чайкагандай таптаза. Мунавия боюна жараштыра узун этектүү чымкый кара көйнөк кийип, чачылуу кара шалы жоолукту башына шалкы салынып, ээн жолдун дал ортосу менен түп-түз басып жалгыз келаткан экен. Жарданган эл бала бакыра аралаша сөөк жаткан боз үйдүн эшигинен чыга далай жерге эки жең болуп созулуп кеткен. Ошол эки жеңдин учуна келген тушта Мунавия башын саал бир жагына кыйшайтып, апакай узун шадылары менен ийинен куйруп түшкөн жоолугунун эки учун көкүрөгүнө кымтып алып, үн чыгара кетти. Кыясы кечээден бери атамдын өлгөнүн уккандан тарта үйүндө жалгыз олтуруп ыйраса керек. Көздөрү каканактап шишип, он талаалап жашаккан бети башы балбырап көп чыгыптыр. Мунавиянын келатканын угаары менен ажыге жеген боз үйдөгү үн чыгара баштаган аялдарды тыя салып, сыртка жүгүрүп чыкты. Мен эрксизден алга жүткүндүм. Бале болуп, эки аял чырлаша кетпесе дедим окшойт. Мунавия жаш төгүлгөн көздөрүн ирмебестен, ажыге жеңемди көздөй түп-түз келе жатат. Жеңем болсо, тоо тоскон азаматча муштумдарын бекем түйүп, өңүнөн бөрөтөлө кетип алыптыр. Болпойгон эткейел денеси жел урган көк сотого окшоп титирейт. Айтор бир бай баштыларына көрүнүп калды окшойт. Же Мунавия токтоп калабы, же жеңем жол бошотобу, бирок экөө тең андай кылбады. Бетме бет тирешип келди. Ошол тушта Кудай жалгап кайсы бир аксакалдын чыңкылдаган ачуу үнү абаны жарып кеткен. Ал дагы эси жок катынды жол бошот дегиле, эй! Азага келген кишинин жолун тоспойт. Асылбек байкем да көрсө чукул жерде экен, аксакалдын үнү чыккан чакты арада шып этип келди да аялын жеңден тартып кетти. Ажыге жеңем жакшы эле моюн бербей күйөөсү кармаган жеңин жулуп алып, Мунавияны көздөй тап коёюн деген чекте Мунавия аны кыжаалат бир карап алгандай болду. Ошондо ичиндеги тиреп турган пружинасы сынып калган өңдө шылкыя түштү жеңем. Көздөрүндөгү эмелеки чакыраңдаган ачуу оттору негедир дароо өчүп кетти. Жеңемдин ошол кебетеси менин санаамды дароо тынчыткансыды. Жеңем дайым эле ушундай болуп жүрсө деген каалоо келип кетти оюма. Бирок анда дагы эле кайраттын көрөңгүсү калган экен. Мунавия боз үйгө кирип кетери менен бетин аткы үзүп алды. Уялбай баягы жылы акем жоготкон алтын сөйкөнү тагынып келген тура, деди анан ал карап тургандардан жардам сурагансып жалооруп. Бирок эч кимден жооп болгон жок. Бир жылдары маркум апам баш болгон биздин айылдын аялдары
Жанузак жазаган алтын сүйкөнү Мунавия уурдап кетиптир деген ушак айың таратышып, ал тургай тигил жалгыз бой аялдын үйүнө кирип, барып тинтишкенин уккан элем. Аргасынан азыр ошол эсиме түштү. Көрсө ажыке жеңем ошол шөкөт буюмду дагы эле издеп жүргөн экен. Кызык, дедим мен өзүмчө таңыркап. Бир кезде ачуунун, көрө албастыктын айынан чыккан сөйкө жөнүндөгү куру жалааны жеңем ушул убакка чейин Мунавиянын бетине жабам деп жүргөнүн кара. Баланын эле оюну карап турсаң. Байкуш апам да өлөр өлгүчө ал сөйкөнү атамдан доолап, урушкан сайын таап келгин деп чатак чыгарчу. Эсимде, атам маркум баарын көтөрчү. Бирок ал сөйкө тууралуу сөздү көтөрө алчу эмес. Элдин айтышына караганда, ошол алтын буюм атам өмүрүндө жасаган нечен мыкты зергер белектердин эң мыктысы экен. Мунавиянын кулагынан ал буюмду мен да көрсөм экен деп койдум. Ыйлап демин суутуп алгандан кийин Мунавия да аялдарга кошулуп кошок кошо баштады. Адегенде көптүн ичинен анын үнү биз ажырата алган эмеспиз. Бир убакта тыңшасак, мурдабыз угуп жаткандан башка бир муңайым үн өзүнчө бөлүнүп, башкалардан бөтөнчүрөөк угулат. Бара-бара ошол үн өстөндөгү улам арбып, улам арты түрүлүп аккан жазгы суу сыяктуу коюланып, ичи толо арман күүгө шкалып, барган сайын муңканып, чыйралып жүрүп олтурду. Ыргагы да, сөздөрү да башкаларга окшобогон, кантсе да алар мурда кийин жамандыкта айтыла жүрчү көнүмүш сөздөр эместей. Ошон үчүн боз үйдүн сыртында олтуруп турган эркектер да кобурларын токтотуп, алиги сөөгү үстүндө чыккан жалгыз үнгө кулак түшөгөнсүйт. Элди билбейм. Менин бүт көңүлүм Ириалды Мунавиянын ушул азыр атама айтып турган сөздөрүнө байланды. Бир отургуч алып алдым да үн чыккан тушка ыктай олтуруп, ысык жаш жалган көздөрүмдү бекем жумдум. Жанузак адашып келип дүйнөгө. Жанузак алдыбыз чырмоо тор болду. Жанузак ажырым ойноп гүл албай, Жанузак алдындай өмүр кор болду. Жанузак жер астына сен кетсең, Жанузак артыңдан удаа жетермин. Жанузак жер алдында жок болсоң, армандуу бойдон кетермин. Жанузак булуттуу көктө жок болсоң, бул турмуштан кечээрмин. Жанузак жаз эмдүү тагдыр кор экен, жазмыштын күчү зор экен. Жайыңа кеттиң күтүп ал, Жанузак, о дүйнө бизге доор экен. Ый бүткүчөктү баштарын жерге кулатып, дым олтурган элдин жону аппак болуп кетти. Жер аппак, боз үй аппак, тал дарак аппак, асман аппак. Кошоктун күчүнө мен ошондо айран болдум. Кошоктун сыйкыры менен табигат өзгөрүп жаткансыды мага. Кара жоолук салынып, боз үйдүн ирегесинде турган аялдарда ак башыл болуп, бир башкача шоолаланып көрүндү көзүмө. Кирпик көтөрүп байкап турсам, алардын чынында эле ушул мүнөттө Мунавиянын тагдырына диттери биригип, ага кошула баарынын тең аялдык жааты козголуп, баарысы тең адамдык, аялдык бийик ант шертти бир кол менен тутамдап чогуу турушкансыды. Көрдүңөрбү? Аял деген кандай асыл зат болот? Көрдүңөрбү? Аял деген көңүлү бап эстеген адамына кандай берилет? Тирисинде да, о дүйнө кеткенде да аял андай адамын бийик урматтап көкөлөтө алат дешкенсип, ошонусу менен алар мына ушул саатта бизден, эркектерден кыйра жогору көтөрүлүп тургандардын өздөрү да сезип жатышты окшойт. Мындайда деле божур токтобогон арыдагы карыялар баш болуп бүт өчөйүп, эркек журту баш көтөрбөй дагы бир аз олтурган соң, боз үйдүн ичи түйшөлө түштү да, бүт тулкусуна суйсала төгүлгөн кара жоолугун ийиндеринде бош таштаган Мунавия сыртка чыкты. Мен жакты карагансыды, бирок мени көргөн жок ал. Карыялар жакта карагансыды, бирок аларды да көргөн жок ал. Тек гана эмеле
жер бетін жаба қалған аппақ қарға таңырқап тұрғансыды да, ылдый, үйін көздөй жалғыз басып жөнөдү. Ошол тунжыраган жымжыртта оолағырақ ойноп тұрған бір наристе кыз менен моколой жаш баланын кыткылыктаган күлкүсү кулак аралады эле кимдир бирөө ачуулана жеңиндеги карды силкип жиберди. Хай жашабагырлар. Эки наристе алиги кишини эриктегендей шыңк күлүштү да кол кармаша нары чуркап кетишти. Олдан анайындар, деле кол жупташып табыша калышкан тура, деди бир кемпир эки наристенин ошол кылыгына ичи элжиреп. Табышса экен дедим мен ичимден. Ылайым адамдардын баары эле бири-бирин издеп таап алышса гана. Аңча Мунавия саал узай түшкөн экен. Эй бала, тигил апаңды кайтарып келчи. Кетпесин, жан узактын сөөгүн узатсын. Деди конокбай ошондо бир эсе элге жарыя кылгандай бек-бек сүйлөп. Жумшаган бала жүгүрүп барды эле Мунавия саал токтолуп туруп, анын башынан сылады да эч сөз айтпастан арылап кетти. Ошондо Мунавия эмне үчүн кайрылбай кетип калганын ушул кезге дейре түшүнбөйм. Өзүнөн сурайын десем, ал азыр жок. Мунавия, жаркын апам.